Ысык көл районунда эркек адам көлгө чөп кетти. Турмуш басылмасына маалым болгондой, окуя кечээ күнү Сары Ой айылындагы пансионаттардын биринде болгон. Каза болгон адам Нарын районунун тургуну экендиги белгилүү болду. Бишкек шаарындагы жаңы автобустарга жана маршруттук таксилердин 80%-ына камералар жана видео каттагычтар орнотулду. Бул туурасында муниципалитет билдирди. Маалыматта мындай иштер окуу жылына даярдык катары жүргүзүлүп жаткандыгы айтылат. Быйыл 160 миң окуучу жана 105 миң студент билим алат. Биз окуу жылына даярдыкты баштадык. Шаардык транспорт башкармалыгынан тарта баардык бөлүмдөр күчөтүлгөн режимде иштеп жатат деп айтылат билдирүүдө. Мэрия бул боюнча УКМК жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы, Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана жеке фирмалардын жетекчилери менен жолугушууларды өткөргөн. Муниципалитеттен коомдук транспорттагы чөнтөкчүлөрдүн саны азая электигине байланыштуу жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо маанилүү экендигин белгилешти. Баткен шаарында аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн шаарча курулат. Бул туурасында шаардын мэри Мамыржан Рахимов билдирди. Анын айтуусу боюнча шаарчаны курууга Кувейттен келген өнөктөштөр грант катары каражат бөлүшкөн. Асафа коому көп жылдан бери биздин өлкөгө жардам берип келет. Багыттардын бири өлкөдөгү аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн үйлөрдү куруу деп билдирди кала башчысы. Ал билдиргендей, ири жаңы конушта куруу иштери жакын убакта аяктайт. Турак үйлөр аз камсыз жарандарга акысыз берилет. Тандоо үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Казакстандын Алматы облусунда тоодогу өрттү өчүрүү маалында 2 жергиликтүү тургун жана 1 токойчу каза тапты. Окуядан дагы 7 адам жабыркаган. Бул туурасында Казакстандын Ички иштер министрлиги билдирди. Алар Панфилов районунун Талдын айыл округундагы өрттү өчүрүүгө жардам берип жүрүшкөн. Тоодогу өрт кургак чөптөн улам башталган. Учурда аны өчүрүүгө атайын техника жана тигучак тартылган. Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнө карата уюштурулган ат оюндары Ысык көлдө өтөт. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Көк бөрү, ат чабыш, эреңиш жана салбурун боюнча мелдештер Чолпон Ата шаарындагы ат майданында 26 августта башталат. Оюндарды өткөрүүгө 3 миллион 697 миң сом каралган.